Түркменстанда аялдарга унаа айдоого тыюу салынды. Түркменстанда жаңы жылдан тартып аялдарга унаа айдоого тыюу салынды. Бул тууралуу Түркменстандын басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 2017 жылдын декабрь айынан тартып полиция кызматкерлери аял айдоочуларга унаа айдаса айып салына тургандыгын эскерте башташкан. Азыркы тапта унаа айдаган айымдардын айдоочулук күбөлүгүн алуу менен унаасын атайын жайларга алып кетишүүдө. Мамлекеттик кызматтарда иштеп, унаа айдаган айымдардан унаа айдабайбыз деген тил кат жаздырып алышкан. Мындан сырткары аталган маалыматта Түркменстанда кара жана күңүр түстөгү унааларды айдоого тыюу салынганын, ал түстөгү унааларды полиция кызматкерлери көрсө атайын жайга токтотуп, ээлерин башка түскө боёосун талап кылып жатышканы да айтылат. Азырынча бул аракеттер эмне себептен жасалып жаткандыгы тууралуу так айтыла элек.